Саламатсыздарбы, назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Бүгүнкү студиянын коногу жазуучу, Кыргызстан жазуучулар союзунун мурдагы төрагасы Чолпонбек Абыкеев мырза. Чолпонбек мырза, айтсаңыз, азыр акыркы мезгилде баардык жерде саясат болуп калды да. Бүгүн ошо адабият тууралуу кичине кеп козгойлу деп сизди чакырган элек. Адабияттын негизи бүгүнкү абалы кандай? Эми адабияттын абалы бул чынында мамлекетибиздеги абал кандай болсо ошондой да. Себеби мына мамлекетибизде системалык түзүлүш, мамлекеттик түзүлүш ордуна келбей 20 жылдан бери башаламын болуп атса, мына адабияттагы абал да так ушундай. Элестетем мен өзүмчү. Себеби мына 20 жылдан бери көрүнүктүү бир мыкты чыгарма жаралган жок. 20 жылдан бери республикабыздагы китепканалардын фонддору жаңырылган жок. 20 жылдан бери жазуучулардын бир чыгармачылыгы жөнүндө мындай бир иштиктүү программа кабыл алынган жок. Мындайча айтканда 20 жылдан бери руханий адамдардын руханий дүйнөсүнө көңүл буруу болбой калды. Мен көп айтып да жүрөм, жазып да жүрөм. Мына ушул адамдар күн сайын 3 маал тамак ичкен сыяктуу эле күн сайын туура руханий азыктанып алышыбыз керек да. Эгер күн сайын биз туура руханий азыктанбасак, анда билинбей отуруп эле биз маңкуртка айланып калабыз. Ал эми эгерде тамак ичпей койсок, анда физический жактан, баягы физикалык жактан ачка болуп, кыйналып, аргасынан тамак ичүүгө алгасыз болот экенбиз. Ал эми руханий жактан азыктанбаганыбыз бул билинбей адамга таасир берет да. Муну мен көп айтып жүрөм, көп жазып жүрөм, бирок мына ушуну түшүнгөн адам болбой атат да. Сиз мына жазуучулар союзуна канча убакыт төрөг болдуңуз? 2,5 жылдан. Ошо 2,5 жылдын ичинде баягы кандай аракеттер көрүлдү, кандай тоскоолдуктар болду? Эмнеге ошо жана сиз айткан маселелерди чече алган жоксуз? 2,5 жылда биз коомдук уюмбуз да, жазуучулар союзу коомдук уюм, мамлекеттик уюмга кирбейт. Ошондуктан коомдук уюм бул мамлекет менен кайсы бир деңгээлде биздеги мамлекеттик мыйзамдарга ылайык, кайсы бир деңгээлде мамлекеттин менен мындай бир алакасы сырткарыраак болуп калат да. Ошондуктан биз мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзө алган жокпуз да. Ал түгүл мына мен 2,5 жылдан ашык убакыт бою айлыгы жок иштеп бердим. Бекер иштеп бердим, мындайча айтканда. Ошол жерде отургандардын баары айлыгы жок иштешти. Мына бүгүнкү күндө да айлыктары жок отурушат. Мына ошол 2,5 жылдын ичинде биз 2 чоң программа түзүп чыктык. Эгерде биз ушул программа түзүп чыксак, балким ушул программа мамлекеттик деңгээлде кабыл алынып, бир ушул адабиятка, руханий адамзатты азыктандырууга, кыргыз элинин идеологиялык багытына, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемделишине бир жол ачылар бекен деген ой менен келечек деген чоң программа иштеп чыктым. Ошол келечек деген чоң программа иштеп чыгып, аны жазуучулардын талкуусунан өткөрүп, анан жогорку кеңешке, өкмөткө, президенттин администрациясына сунуш кылдык. Бирок мындай ачык айтканда жооп да алган жокпуз. Аны окушкан да жокпу. Эмне болду түшүнбөй да калдык. Эмне себептен алар жооп да бербей коюшту. Негизи баягы өткөндө бир маданий кызматкерлер өкүрүп барышты өкмөткө. Балким адабиятчылар дагы өкүрүп барасыңар. Эми тиги маданий кызматкерлердин өкүрүп барганы бул өзүнчө акция болуп калды. Бирок биз жазуучулар аны өкүрүп баралы деп ойлогон эмеспиз. Биз жазуучулар тескерисинче добул баскагалы деп ойлогонбуз. Манастын добул басы бар эмеспи? Ошону даңкылдатып кагып, ак үйүндө айланып, көк үйүндө айланып, өкмөттүн үйүнө айланып, жогорку кеңештин үйүндө айланып, ой, тирүүсүңөрбү, уктап калгансыңарбы, эмне кылып атасыңар, эмне ойноп күлүп эле жыргап отура бересиңерби, уккула деп, добул баскагалы деп ошентип сүйлөшүп атканбыз. Анан балким ал акцияны ушул азыр эми элдин баары эс алууга неметип калды, күздө өткөрөт окшойбуз кейип. Бул ушундай максатты ойлоп атканыбыздан анча жана өкүрүп калышты. Анан эми анын аркасынан удаа кылбайлы деп биз кичине токтоп калдык да. Эмнеге мындай кайры мамиле болуп атат, ушундай кайры кош мамиле болуп атат? Бул кайры кош мамиле болуунун биринчи себеби менин түшүнүгүмдө биз дайыма эле экономиканы оңдошубуз керек деп атышат да. Экономиканы оңдоп алгандан кийин анан маданиятка, адабиятка көңүл бөлөбүз депчи.
Экономика деген эмне? Бул мындайча айтканда байлык. Бул пейил тоймоюнча экономиканын оңолгонун түшүнүш кыйын. Кыргыздар илгертен эле айтып койгон да, пейил оңолмойун, иш оңолбойт депчи. Анан бул ушул экономиканы качан оңдоп кетөөрүбүз белгисиз. Анан экономикага шылтап эле бир нерсе болсо эле акча жок деп эле баягы келатышат. Маселен, мына Ош 10-чу жылдын баягы Ош кайгысынан кеткен 3 миллиарддан ашык каражаттын ичинен 16 миллион долларга жакын жеп койду деген басма сөздөрдө маалымат жүрүп атат. Анын канчалыгы чын, канчалыгы калп экенин билбейм. Бирок биз маданияттын ишмерлери маданиятты оңдоо үчүн, жанагы программаларды ишке ашырыш үчүн 16 миллион доллар сураган жокпуз. 1-2 миллион доллар. Эми ошону 1-2 киши жеп коюп атат. А биз болсо ошону маданиятка жалпы мамлекеттин кызыкчылыгына сурайлы деп мамлекеттин бюджетинен ала албайбыз. Мына быйылкы жылдагы мамлекеттин бюджети 100 миллиарддан ашык сом менен бекиди. Ошонун ичинен бир 10 миллион сомду мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн маданиятты, руханий дүйнөнү көтөрүш үчүн, адамдардын руханий жан дүйнөсүн көтөрүш үчүн жумшайлы деп сурап ала албайбыз да. Бул жерде демек түшүнүксүздүк, түшүнбөчүлүк пайда болуп атат. Мындайча айтканда, адамдарды руханий азыктандырууну таптакыр колго албай койгон душмандык пайда болуп атат. Мына быйылкы жылы маселен жана мамлекеттүүлүгүн бекемдөө деген деп жыл президент кабыл албадыбы? Эми жыл сайын ушу сыяктуу баягы акцияларды кабыл алып атат, бирок анысы ошол сөз боюнча эле калып атат да. Мына мисалы мамлекеттүүлүгүн бекемдөөнүн башында бул мамлекеттин идеологиясы турат. А мамлекеттин идеологиясы болсо ал руханий дүйнөнү жасоодон турат. Мына алыс барбай эле Сталинди алсак, Сталиндин учурунда Советтер Союзунун абалы кандай эле? Экономикалык абал өтө жаман болчу. Эми Кыргызстанды 24-жылдагын элестетип көргүлө, кандай абалда элек. 99,9% биз билимсиз, караңгы, аны сас келгенсип өтө төмөнкү келечиликте жашаган эл болчубуз. Мына ошондой абалда 24-жылы Азыркы филармониянын фундаменти курулган. Ошондой абалда биринчи Карамолдо Орозов баш болгон эл чыгармачылыгында адамдар чогултуп келип, баштарын бириктирип, биринчи маданият ишмерлерин башташкан. 34-жылы согуштун асты болчу, өтө оор мезгил эле. Ошондо жазуучулар союзу түзүлгөн. Мына бүгүнкү маданияттын башатынын баардыгы ошол 24-жылдан 40-жылга чейинки учурда түзүлгөн. 40-жылы мына согуш болот деп турган кезде азыркы мына биз бүгүнкү күнгө чейин жакшылап да ремонт кылып ала албай кирип жүргөн опера балеттин курулушуна Сталин кол койгон. Ошол Кыргызстанда опера балетти куруу иши башталсын деген. Көрдүңөрбү? Бул мамлекеттин келечегин ойлогон, мамлекеттин мамлекеттүүлүгүн бекемдөөнү ойлогон, мамлекетимдин келечеги бекем болсун, мамлекетимдин келечеги жаркырап өсүп өнсүн, адамдары маданияттуу болсун, руханий жактан бардык тарабынан илимдүү болсун деп ойлогон адам бүгүнкү кара курсакты ойлобойт, эртеңки келечекти ойлойт. Мына Сталин ошол эртеңки келечекти ойлогон. Кээ бир акындар, жазуучулар баягы эл аралык уюмдар менен кызматташып, башка өлкөдөн демөөрчүлөр таап келип китептерди чыгарып атат да. Ушул нерсени жазуучулар союзу кабыл алып, бир иретке келтирип, бир балким ошол жактардан бир каражат таап акындарды колдоо боюнча. Эми мындай да, башка өлкөдөн каражат таап келип чоң китебин чыгарган жазуучу деле жок. Себеби жазуучунун китеби бул руханий дүйнө болгондуктан, бул мамлекеттин өтө чоң кызыкчылыгында болгондуктан, башка бир мамлекет кайсы бир жазуучуга жеке неме бербейт. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, биз андай жол менен иштедик. Мына ошондой жол менен иштеп, Агахан фондусу менен иштеп, 20га жакын балдар жазуучуларынын китептерин чыгардык. Анын ичинен менин өзүмдүн да 3 китебим чыкты, балдарга арналган. Бирок алар өзүнүн программасына ылайык чыгарышат экен да. Мына мисалы 1000 нускадан чыгарышты дагы, өздөрүнө тийиштүү китепканаларга бекер таратып беришти. Сатыкка да түшкөн жок, мындай немеде да болгон жок. Ошо менен ал китептер белгисиз болуп калып калды. А менин өзүмө болгону 3 экземпляр берип койду.
алардын ушундай баягы тартиби катуу экен да. Анан ал түгүл менин жанымда жүрөт, эгер кааласаң азыр көрсөтүп деле коет элем ошол китептер кандай китептер экендигин. Анан көрдүңөрбү, ал чет мамлекеттин фонддору же болбосо чет мамлекеттеги байлар бул кайсы бир улуттун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылбайт. Алардын да өздөрүнүн каалаган бир максаттары бар. Өздөрүнүн бир көксөгөн багыттары бар. Ошонун багыттын негизинде кызмат кылышат. Анан биз эми баягы негизи ушул жазуучуларды, анан дагы тиги мамлекеттин идеологиясын бул кудайчылыкка, башка бир мамлекеттен сурап алсак болот эле деген көнүмүштүккө алып барбашыбыз керек да. Негизи эле биз ушул 20 жылдын ичинде эң жаман адатыбыз ушул кудайчылык болуп калды да. Башка жактан сурап келбейлиби, бирөөдөн барып кудай сурабайлыбы деген эле жаман адатка түшүп алдык. Баягы адабияттын баягы абалы ушундай болгон. Бизде эми баягы колубуз кандай, колубуз деле баягы учубуз бош эмес деп коебуз, таланттардан, жаш таланттардан, жазуучу, акын жазуучулардын эми баягы каражатка карабай баягы таланты ашып ташып аткан бар да. Эми кыргыз эли чындыгында өтө таланттуу элбиз. Ал жагынан Кудайга шүгүр. Маселен эми мен бир эле фактын айтайын, мына 1,5 миллиардтан ашык эли бар Кытай мамлекетинде болгону бир 2000ге жетпеген жазуучулар союзунун мүчөсү бар. 1700-түн тегерегинде. Бул эле биздин 150 миллиондон ашык калкы бар Россияда 1200 эле жазуучулар союзунун мүчөсү бар. Бир 5 миллионго жетпеген Кыргызстанда 600 жазуучулар союзунун мүчөсү бар. Эми анын ичинен туура эми баары эле баягы өтө чоң таланттуу деп айта албайм, бирок ошолордун баардыгы жок дегенде 3-4 китеби чыгып элдин арасына тараганда анан жазуучулар союзуна мүчөлүккө алынат. Ошол 3-4 китеби жамандыр, жакшыдыр, 3-4 китеби чыккан адамдар. Мындайча айтканда 20 басма табактан көп китеби чыккан адамдар. Ону ошончолук бул саны жагынан алганда. Эми сапаты жагынан алган күндө дагы биз мисалы Чыңгыз Айтматов сыяктуу аты дүңгүрөгөн адамды дүйнөлүк адабияттын казанасына бердик. Бизге окшогон кичинекей элден Чыңгыз Айтматовдай дүйнөнүн аты дүңгүрөткөн эл жазуучунун чыгышы бул өтө чоң сыймык. Экинчиси, биз дүйнө адабиятына, адамзаттын руханий дүйнөсүндө манастай чоң эпосту берип атабыз. Биздин манасыбыз өтө чоң эпос болуп, жана ал өтө көлөмдүү атак даңкы менен биздин башка мыкты эпосторубузду басып коюп атат. Болбосо биздин ошол эле Кожо Жаштай, ошол эле Керей Кандай, ошол эле Курманбектей, ошол эле Олжобай менен Кишимжандай эпосторубуз эгерде Манастын артында көлөкөсүндө калып калбаганда, алар деле дүйнөлүк чоң эпостордун деңгээлине чыгып туруп турмак. Анткени ушунчалык биздин таланттуу эл экенибиз ошондон эле билсек болот. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, мына төкмө акындык жагынан биз дүйнөдөгү эң астыңкы турган элдерден болобуз. Төкмөлүк акы дүйнөдө, төкмө акындык дүйнөдө эки элде бар. Бирөө бул коңшу казактар, бирөө бизбиз. Бирок биз төкмөлүк жагынан баары бир биз казактардан алдаганча астыда турганыбыз билинип эле турат. Биздин байыртадан келаткан акындарыбыздын өзүнөн эле биздин төкмөлүк акын негизи Кыргыздан чыкканы, кыргыздардыкы экендиги дагы билинип турат. Мына ошондуктан биз бул сөздү өзгөчө баалаган, сөз маданиятын, руханий маданиятты өзгөчө баалаган эл катары бул дүйнөдөгү бир уникалдуу элбиз да. Ошолордун баркына жетпейт ал. Бирок бүгүнкү күндө мен ошондон айрылып атабыз. Баркына жетпей эмес, андан да төмөн түшүп, ошол касиетибизден айрылып атабыз. Мына кыргыздар баягы өнөрүн алды кызыл тил деп, кызыл тилге өзгөчө маани беришкен да. Сөз билген адамдарды өзгөчө сыйлашкан. Мына ушул көчөкө эле мына 30-40 жылдарга чейин мына Сагынбай Орозбаков деген чоң манасчыны угуп билип жүрөсүңөр. Бул ошол менин айылдашым болот. Мен ошол Сагынбай Орозбаковдун айылында чоңойгон адаммын. Мына мен атам айтып калчу. Сагынбай үйүнө чычка кулакта байлачу эмес дейт. Себеби эл бакчубуз дейт. Ал убакта союз жок, кезде эле байлар мындай кылчу экен да, комузчу, ырчы, акындарды байлардын баарын чогултуп туруп, сен согонмун мойнуна аласың, сен кийим кечесин мойнуна аласың,
Сен эгин тегинин мойнуна аласың, сен көчүрүп кондуруунун чүрүнүн мойнуна аласың деп ошентип бирөөсүн эркек кылып бактырып койчу. Анын ошол Сагынбайдын боз үйүнүн тегереги көк шибери болуп турар эле дейт. Анткени мал кармабайт да такыр. Күндө эртең менен баягы сүттү саап, бышырып, татынакай кылып алып барып беришет. Эгин тегинин алып барып беришет. Күндө барып текшерип турушат. Кийим кече керек бул алып барып кийинтип турушат. Боз үйдү улам жыл өткөн сайын жаңыртып турушат. Канча соом керек болсо алып барып берип. Алар Кудайдын эркесиндей болгондо. Жанагы бизде азыр окуп атпайбызбы, Сагынбай тияка барса деле жылкы жетелетип, бияка барса деле жылкы жетелетип, анан ал жолдо барат эле ар кайсы керегиген магалга берип кете берген депчи. Анткени ага тиякта кереги жок болгон, анын үйүнө барып багып эмне кылат, ал баары даяр турса. Көрдүңбү? Мына ошентип баккандыктан кыргыз элинде ушундай өнөр адамын эркелеткендиктен бизден жанагыдай чоң манасчылар, жанагыдай чоң акындар, жанагыдай укмуш сөздү баалаган адамдар чыгып атпайбы? Бүгүнкү күндө биз ошону талкалап жок кылып атабыз. Бүгүнкү күндө мына биздин мыкты жазуучуларыбыздын китептери чыкпай турат. Бүгүнкү күндө да өзүң айткандай угуучубуз кур эмес. Толтура мыкты жазуучуларыбыз бар. Көздөрү түрүү баатырларыбыз турат, Сүйүнбай Айралиев сыяктуу, Соромай Жусуев сыяктуу. Андан кийинки мыкты жазуучуларыбыз турат, акындарыбыз турат, Омор Султанов сыяктуу, Мелис Абакиров сыяктуу, Казат Акматов сыяктуу дегендей. Андан кийинки жаш муундардан мыктыларыбыз чыгып келатат. Жаштардан нечен көрүнүктүүлөр чыгып келатат, мынакей Зайырбек Ажыматов сыяктуу дегендей. Орто мындан бир топ мыкты жазуучуларыбыз турат, Кален Сыдыкова сыяктуу, Бактыгүл Чотурова сыяктуу. Бирок ошолордун китептерин массалык түрдө чыгарып, элге жеткирүү мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атпайбы? Алардын өздөрүндө болчу. Жазуучу өзү мындай адам болобуз да. Жазуучулар бул мындай бир акча жасаганды билбеген эл болобуз да. Мына мен өзүм ушу жазуучулардын ичинде тыңыраактарына катарына кошулганы менмин. Баягы кичине бизнес кылып, бала бакырам, тыңыраак болуп дегендей. Анан өз китебимди өзүм чыгарып, кайра саттырып, анан менин китебим жакшы өткөндүктөн, анан өзүн өзү актап, анан мени да багып, ушинтип келаткан тыңыраак жазуучусумун менмин. Калгандарыбыздын баары андай эмес экен да. Калгандары ушул мындайча айтканда мамлекеттик деңгээлде камкордукка керек болуп калып атпайбы? Мына мисалы жыл сайын биз дыйкандарга неме берип атпайбызбы? Дан эгинин өстүр, жер жемиш өстүр, анан өстүрүп туруп, анан кийин мамлекетке бер деп, мынакей азыр проценти төмөн кредиттерди бердиртип атат айыл чарбасына. Анан аны күзүндө кайра сатып алып атат. Жазуучу деле ошондойбуз. Жазуучу деле ошол мынакей дыйкан жаздан баштап күзгө чейин маңдай терин төгүп, дан өндүрүп, мал төлдөтүп өстүргөн сыяктуу жазуучу да күндөп, түндөп, ал 6 айда дан өндүрсө, биз деген 2 жыл, 3 жылдап жүрүп араңдан зорго бир чыгарма жаратабыз. Мына менин азыр бир романымдын биринчи китеби чыгып атат, Мансап Кагандын казанасы деген романымдын. 3 жыл жаздым. Эми 3 жыл жазып, ал анча деле чоң көлөмдөгү эмес. Эми экинчи китеби болуп биригип, бир бриллиантчыландын деңгээлиндеги көлөмгө жетет, араңдан зорго. Эми ошол китепти мен 3 жыл миемди коротуп жазсам, кээ бир басма сөздөрдөн келип, газеталардан келип, ага, ошо китебиңизди бербейсизби, бекер эле бербейсизби, биз сандан санга басалы дейт. Көрдүңбү? Биздеги түшүнүктү көрбөйсүңбү? Биздин студиябызга келип ушундай кызыктуу маек куруп бергениңизге рахмат айтабыз. Силер баягы добулбас какканчакты дагы мамлекет кандай бир чараларды көрөт деп үмүт этип туралы. Студиябыздын коногу жазуучу Чолпонбек Абыкеев болду. Саламатта болуңуздар.